саламатсыздарбы? Мынакей Салбурунун башында турган, Салбурунду негиздеп, Салбурун Федерациясына өнүктүрүүгө чоң салымын кошкон агайыбыз Алмаз агай отурат. Алмаз агай, дагы бир жолу саламатсызбы? Айтыңыз майык болсун. Бүгүн сиз менен Салбурун тууралуу сүйлөшөлүк. Азыркы учурда ошол Салбурунда кандай иштер жүрүп жатат? Бүгүн Нооруз 2026 комплекстик мелдеште дагы оюн жүрүп жатат. Ошол оюн тууралуу да кыскача айта кетсеңиз. Урматтуу кыргызстандыктар, эң биринчи айтыңыздар майык болсун. Анан ушул Нооруз майрамына байланыштуу бизде жылда ушул комплекстүү түрдө улуттук оюндардын баардыгын камтылган чоң мелдештер өтүлөт. Аябай чоң спорттук майрам, улуттук оюндардын спорттук майрамында. Анан ушул бул түптөлүшүнө, ушул оюндардын түптөлүшүнө баштатан эле дирекция, улуттук спорт оюндары боюнча дирекциясы каржылап, ушуну негиздеп келатат. Анын бүгүнкү күндүн программасында, ошол комплекстүү оюндардын программасында Салбурун бар. Салбурунда бизде 9 номинация, жаатынын түрлөрү, алгыр куштарды, мелдеши, тайгандарды чуркатып сыноо жана башка ушулөрдү биздин улуттук спорттун түрлөрүнүн, Салбурун оюндарынын түрлөрүнүн номинациясы бар. Анан бизде бүгүн да шайкеш келип калды. Ушул Салбурунду ЮНЕСКОнун маданий мурастарынын тизмесине кошуу боюнча иш-чаралар жүрүп атат. Ошонун алкагында бүгүн дагы ошол Салбурун боюнча ЮНЕСКОнун сунуштагы боюнча тизмесине даректүү тасма тартылып атат. Бүгүн дагы ошол биздин оюндун, Салбурун оюнунун жүрүшүн, көп учурларын тартууга жетишти. Ушу атайын Маданият министринен ушул акча каражат бөлүнүп, ушул Салбурун оюн жакшы даана көрсөтүп, даректүү тасма тартып аткан учуру. Жайылтуу максатында алдыңкы иштерди кылып келесиз. Ушул жөнүндө айта кетсеңиз, азыр жаштар арасында канчалык деңгээлде Салбурун ошол жайылып атат, жаатууда, спортту жаатууда, ат үстүндө жаатууда, тайганды токтоодо, бүркүт багууда ошол жаштар катышабы? Булдар сөзсүз түрдө да азыр бүт оюнчулардын, катышуучулардын баары жаштар. Бир анда-санда эле мындай 50ден өткөн кишилер болбосо, баардыгы жаштар да, дээрлик жаштар. Анан бизде эң эле артыкчылыгы бул сейрек өнөр болчу эсептелинет да. Муну как футбол оюндагы массалык түрдө кереги да жок, мүмкүн эмес. Анткени бул сейрек, уникалдуулугун сакташ керек да. Ошо элди таң калтыруучу бир сейректиги менен бул массалык түрдө болгонго мүмкүн эмес, анда болбойт. Бирок ошого карабай бүгүн жаштардын тартылуусу Салбурунга аябай көп. Анткени Салбурунда кыргыздын кийими турат, дили турат, тили турат. Биздин баардык аталыштар, оюндун жүрүш эрежелеринин бар, аталышы терминдерин бар кыргызча. Анан ошо уңгу жол деген биздин чоң концепциябыз бар эмеспи? Ошол уңгу жолго аябай биздин ошол багыттуу иштерибиз аябай шайкеш келет да. Абдан жакшы маанайда болуп атат. Анан албетте көрүүчүлөргө түшүндүрүп кетиш керек. Бул эми футболдой болуп ушунча бир 200 киши же болбосо 500 киши алектенбейт. Бир ошону сүйүүчүлөр оригиналдуулугун, улуттун оригиналдуулугун, өзгөчөлүгүн көрсөткөн бир элемент болуп туруш керек да. Чоң рахмат агай, мындан ары дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Буюрса Салбурун Федерациясы дүйнөлүк аренага чейин таанылсын. Чоң рахмат агай.